Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп баяндайт. Силердин эң жакшыңар, силердин эң мыктыңар үй бүлөсүнө күйүмдүүсү, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганы дейт. Үйлөнүү бул оңой. Бирок ошол үйлөнгөндөн кийин үй бүлөнү сактап калуу эң кыйын нерселерден. Үй бүлө бул коомчулуктун башаты. Эгер үй бүлө кандайдыр бир тарбиянын, адеп ахлактын үстүнө курулбаса, ал үй бүлөнүн узакка созулуп, узакка чейин калуусу шектүү, күмөндүү деп айтсак жаңылбайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде мынтип айтат: "Үйлөнгүлө, көбөйгүлө, силердин көптүгүңөр менен кыямат күнү мен сыймыктанам" дейт. Бул жердеги үй бүлө дегенде катардагы жөн эле үйлөнүп, мен мусулманмын деп төштү кагып коюп, эртең ажырашууга барган үй бүлөбү же келечекте пайгамбарыбызды сыймыктандырган, пайгамбарыбыздын адеп ахлагын көрсөтүп, элге, жерге ислам динин толук жеткирип, адеп ахлактуулуктун үстүнө курулган үй бүлөбү. Демек үй бүлө бул мамлекеттин туруктуулугуна, мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө, мамлекеттин келечегине чоң бир таасирин тийгизе турган нерсе. Үй бүлө бул чакан бир кичинекей мамлекет. Андыктан күнүбүздөгү эң көйгөйлүү бир маселелердин бири дагы үйлөнүү тез болуп жатат, бирок ажырашуу дагы ошончолук болуп жатат. Жаштардын күнүбүздөгү көңүл бурган нерселери көбүнчө байлыгы, бийлиги, колунда барбы, кийген кийими кандай, ошонусуна жараша үй бүлө куруп жатышат. Бирок өкүнүчтүү нерсеси, адеп ахлагы, тарбиясы бул жагын карабай атышат. Эртеңки баягы ажырашууга алып барып жаткан эң өкүнүчтүү нерселерден ушул болуп жатат. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде мындай деп баяндайт: Алла Таалага эң жагымсыз болгон адал нерселерден бул талак, ажырашуу деген. Андыктан Кудай Таала мындай ажырашуулардан сактасын, элибизге, жерибизге тынчтык берсин, ынтымак берсин үй бүлөлөргө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.